Бир гана жеке өзү үчүн айып пулду төлөбөстөн башка бир жакын туугандары болобу же курбу курдаштардын атынан деле төлөп койсо болот. Мүмкүнчүлүк бар мында. Мисалы айып пулдарды ыкчам түрдө төлөөнүн бир түрү бул РСК банктын мобилдик тиркемеси аркылуу төрөзөк болот. РСК 24 тиркемесине киребиз. Бул жерден өзүбүздүн кирүү кодду терип, төлөмдөр жана которуулар пунктун тандап алабыз. Бул жактан биз мамлекеттик бюджетке төлөмдү тандайбыз. Ал жактан төлөмдөрдүн мамлекеттик төлөмдөрдүн көп түрлөрү бар. Мынакей мисалга алсак, бул айып пулдарды коопсуздук шаар жана административдик айып пулдарды төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалга алсак, ичине алып кирип көрсөк, биринчиден төлөм картасын тандайбыз. Андан кийин бул жерге 14 же 16 сандан турган төлөм кодун жазабыз. Андан кийин аткаруу кызматын базабыз. Азыр бул биздин маалыматты тактап бизге көргөзөт. Мына бизге бул сумманын, айып пулдун, анан айып пул кимге тагылгандыгы жөнүндө көргөзүп турат. Эгер бардыгын текшерип, туура болсо, улантуусын аткаруу деген кызматын басып төлөп кетебиз да. Бул жерде неме деп чат, принтер деп чат, мына тастык баскандан кийин. Мына бул чыкты. Аткарууга кабыл алынды деп чыкты. Алынды деп чыкты. Бул уже төлөндү. Төлөмдөр Кыргыз почтасы, РСК, Айылбанк, Азиябанк, Оптима банктардын терминалдарынан, кассаларынан, QuickPay, Асис Нур, Теремпей, Умай терминалдары, Мегапай жана Баланс KG мобилдик капчыктар аркылуу кабыл алынат. Эгер айып пул салуу токтому кабыл алынгандан тартып 15 календардык күндүн ичинде төлөнсө, көлөмү 50% азайтылат. Өз убагында төлөнбөгөн айып пулга ар бир күн үчүн 1% туун кошулат. Мындан сырткары айып пул салынгандыгы тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын мониторинг борборуна чалып да маалымат алса болот. Байланыш үчүн номерлер 0312 53 03 76 жана 53 03 89. Ал эми WhatsApp номуруна кайрылсаңыздар 0706 коду менен 63 09 00 жана 100 кыска номер аркылуу байланышсаңыздар болот. Бир эле унаа ээси тарабынан 2 же андан ашык бузуулар орун алган учурда жаза чарасы ар бир бузуу үчүн өзүнчө колдонулат. Ар бир бузууну бирден төлөсө да болот, бирок аны бөлүп төлөөгө болбойт. Анткени айып пулдун суммасынан 5 сом кемип калса, электрондук базага төлөнгөн жок деп чыгып калат. Ошондуктан айып пул канча көрсөтүлгөн болсо, ал сумма толук төлөнүүсү шарт.